Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу студенттер. Биз сабактарыбызды улантабыз. Сиздер менен буга чейинки өтүлгөн сабактар бүт баары эсиңизде бар. Бир катар эстетип алайлы дагы, андан кийин жаңы темаларга өтүп кетебиз. Эсиңизде болсо биз буга чейин өттүк. I, we, they, he, she, андан to do, андан me, him, her деген, андан why, when, what, андан кийин into, from, I live in Osh деген, андан кийин don't you work, doesn't you work, андан кийин убакыт өттүк, am, pm, past, to, quarter дегендер, андан кийин you work, don't you, he works, doesn't he, ушул сыяктуу аларды өттүк. Андан кийин to have өттүк, to have'тен кийин must'тан кийин биз өттүк. 80 сөздү үйрөндүк, кантип сөздү оңой жаттаганды үйрөндүк. Андан кийин аны үйрөнгөндөн соң биз фонетиканы үйрөндүк, кантип туура окуш, туура жазыш эрежелерин үйрөндүк. Ошол менен түдү өттүк. Эмне үчүн биз ушул жерде must'тан кийин фонетиканы өттүк, 80 сөздү өтүп бир аз пауза кылдык. Себеби дегенде ошо түбиге өтөргө чейин буга чейинки өткөндө бир катар кайталап бышыктап алыш үчүн ушундай бир аз пауза кылдык. Анан ошол кезде сиздерге эң керектүү кезек тил эмеге жаңы сөздөрдү үйрөнүш үчүн эң керектүү убакыт ошол болгон. Себеби сөздөрдү келдиңиздер, жаңы сөздөрдү үйрөнүүгө эми зарыл болгон учурда тамга керек болду. Тамганы ошол жерде үйрөндүк. Анан түбүнү үйрөндүк. Түбүнү өткөндөн кийин кимди кимге деген суроого жооп бергенди үйрөндүк. Андан кийин ошол эле учурда that's my car, that car is mine деген сыяктуу ошол асан pen of асан ошону өттүк. Андан кийин ing continuous tense, I am working, am I working, I'm not working деп ошо ing-ни өттүк. Continuous tense-тен кийин there is бир жерде бир нерсе турган болсо, бар болгон болсо, демек биз ошол теманы акыркы жолу өткөнбүз. Эми сиздер менен бүгүнкү эсиңизде болсо биз алдыңкы сабакта берген ташыма бергенбиз. Өтүлгөн грамматиканын бүт баарын кайталап, there is-дерни дагы кошумча кайталайбыз, ошону автоматизмге жеткиребиз дегенбиз. Грамматиканы кайталайбыз дегенбиз. Ошол эле учурда ошол there is-дерга сүйлөмдөр берилген чактарга айланганга аны текшеребиз. Андан кийин грамматиканы бир катар сиздер менен баштан аяк мугалимиңиз ошо сурап чыгат. Андан кийин ошол чактарга айланганыңызды бири-бирибизге текшеребиз дагы. Анан кийин аңысына которуңуз. Ошол there is-дер анан кийинки акырында аңысына которуңуз деген текст болчу. Сүйлөмдөр ошолорду которобуз, текшеребиз. Андан кийин сиздерге топик берилген. Топик кандай? Топик эртеден кечке эмеңиз менин комнат үйүм жана менин бөлмөм. Ушул боюнча ташма берилген. Анан суперкомпьютердин 1-2 листтин эки листтеги жаңы сөздөр бүт баарын билип келебиз. Ошону которобуз. Ушул менен ушуларды кыласыздар. Мугалимиңиздер баалайт, туура эмес түшүнбөгөн жериңизди сураңыз мугалимиңизден. Андан кийин демек темалар сизге түшүнүктүү болмосо ушул ташманы суралат. Ал эми биз теманы кечеки теманы бышыктап коюп, андан кийин жаңы темага өтөбүз. Эсиңизде болсо биз кече there is there деген эрежени өттүк. Бул ошо to have-ке жакын, бирок to have-те I, we, you, they, he, she-ке бир нерсе тиешелүү боло турган болсо, ал эми there is there бир жерде бир нерсе бар болсо, турган болсо, жайгашкан болсо, ошону сүрөттөп эле айтып коюш керек болсо, анда бул эреже there is there эрежеси болду. Ал эми there is there эрежесинде эсиңде болсо бул кече алдыңкы сабактарда биз буну өткөнбүз. Ал эми мында эмне дедик? Бир жерде бир нерсе турган болсо, анда биз there is бир жерде бир нерсе болобу, адам болобу, жаныбар болобу, өсүмдүк болобу керек болсо, түшүнүк болобу, анда there is дейткенбиз. Ал эми ошол эле бир жерде көп нерсе, көп адамдар, жаныбарлар, түшүнүктөр, кандай гана нерсе болбосун, бирок көп боло турган болсо, анда there are дейткенбиз. Суроо бере турган болсок, is алдыгача айткенбиз, бирок is they are деп айтат экенбиз бул жерде. They are дейткенбиз. Тескерисинде there is not бир нерсе жок болсо, there is no десек да болот. Ал эми көп нерсе жок болсо there are not болот экен. No, келер чагы бүт баарынан there will be суроо бере турган болсок, will they be. Ал кийин болбой турбай турган болсок, there will not be или there will no be. Өткөн чагы бир нерсе мурда болгон болсо, турган болсо, жайгашкан болсо, there was. Көп нерсе турган жайгашкан болсо, анда there were. Суроо бере турган болсок, was алдына чыгат, көп санда were алдыга чыгат. Бирок бул was there, were there болуп калат. Ал эми тескерисинде there was not бир нерсе турбаган болсо, мурда бир нерсе көп нерсе болбогон болсо,
there were not deyткенбиз. Эми бул жерде бир түшүнүк болсо дагы деп атабыз туурабы? Анда мисалы үчүн there is there is good idea. There is going war. Ал жакта согуш жүрүп жатат. Или there is good opinion. Ал жакта жакшы ой бар. Ушул сыяктуу түшүнүккө дагы there is дерени колдонуп кеткенбиз. Ал эми суроо бере турган болсок, жанакы эле эреже айтканбызда, тудуда да, тубиде да бүт баарына мына биринчи катары бул суроосу. Ал эми ошо суроонун алдын эле why, how, when, what тактоо суроолорду коюп кое турган болсок, анда бул ошол эреже. Why эмне үчүн ручка партанын үстүнө турат дейт болсоңуз, why is there a pen on the table деп суроо берсеңиз болот экен. Өткөн чак келе чагына деле бүт баарына колдоно берет. Ал эми бул жерде эмне дедик? Тартиби биринчи there is there келет экен. Андан кийин эмне турганын айтат экенсиз, андан кийин местасын, андан кийин убактысы, анан кайра жанагындай эле with, what, without деген предлогдор менен дагы ар жакка улап кете бересиз. Демек, ушул менен биз өткөн сабакты кайталап алдык, бышыктап алдык буюрса, ташмаларды сурагандан кийин бааланды. Демек, азыр биз андан сырткары туура эмес этиштерди мугалимиңиз сиздин ар жерден биринчи суроо берет, сиз ошонун экинчи, үчүнчү катарларына жооп беришиңиз керек. Бул нерсе ошо күндө кайталоо сиздин ошо автомат миңе жеткиргенге аябай чоң таасир этет. Анда эмес азыр биз кийинки темага өтөбүз. Буюрса, мындан кийинки темалар сиздерге жеңил эле болот. Анткени сиздер буга көп жүрүп эң негизи сиздерге жанагы таблица меңизге сиңип калды, схема, ал эми бул аңысында болгон түшүнүк сизде күндөн күнгө кеңейип бара жатат. Ошон үчүн сиз алдыңкы өтө турган темалар сизге жеңил эле болуп кете берет. Ал эми биз азыркы өтө турган темабыз бул can модалдык этиши. Маста мен иштешим керек, барышым керек, турушум керек, жатышым керек, кылышым керек. Керек дедиңиз го. Ал эми ошол эле кыймыл аракетти кылышыңыз керек эмес, кыла алам десеңиз, мен колуман келет, мен иштей алам, мен сүйлөй алам, мен окуй алам, мен аңгыча сүйлөй алам. Сиз бир нерсеге өзүңүздө ишеним болсо, кыла алам десеңиз, колумуздан келет, өзүңүзгө, күчүңүзгө, билимиңизге бүт баарына ишенип, менин колуман келет деп айта алсаң, ошону айткыңыз келсе, же ошого суроо берип, тескери жооп бере турган болсо, анда бул модалдык этиштин бири болгон can модалдык этиши болот. Can бул ошол кыла алуу. Мож кыла алуу. Бир кыймыл аракетти кыла алууга болгон кыймыл аракет кыла алам десеңиз, ушул can модалдык этиш менен беребиз. Ал эми бул деле can модалдык этишин биз таблица менен жанагы эле биз өзүбүздүн 9 таблица менен чийип түшүндүрөбүз. Бул таблица айтканбыз, сиз түшүнгөнгө да оңой, андан кийин түшүндүрүш да оңой, эстеп калуу да оңой, колдонуш дагы аябай жеңил. Биздин жанагы эле таблицабыз учур чак, келе чак, өткөн чак, суроо, оң жооп, тескери жооп. Ушул таблицабыз. Ал эми биз мас модалдык этишинде эмне алдык? Эреже баарына окшош болчу туруп, I, we, you, they, he, she баардыгына эреже окшош болду. Ошол эле маста эреже баардыгына окшош болгондой, can модалдык этишинде дагы эреже баарына окшош. Демек, сиз жана to do I, we, they work, he, she works дейт элек го. Ал эми буда I, we, they can, he, she can't дебейсиз. Эреже to do да, to have, must'та келер чагында эреже баардыгына окшош болду го. Ошол сыяктуу can деле модалдык этишинде эреже келер чагында, учур чагы, өткөн чагында эреже баарына окшош болуп кете берет. Ал эми демек мен иштей алам, бара алам десеңиз, мисалы мен бара алам десеңиз, анда I can go дейсиз. Көрдүңүзбү? Мен барышым керек болсо I must go эле. Бул мен бара алам дедик. Суроо бере турган болсок, ордун гана алмаштырып коебуз, must сыяктуу. Демек, can I go? Ал эми мен бара албайм десеңиз эмне болот? Not коебуз. Кошобуз I, we, they, he, she cannot. I cannot go. Ал эми cannottун кыскартылганы сиздер can't. Can't деп кыскартасыздар. Ал эми келер чагында, өткөн чагы, can'дин өткөн чагы бүт бардыгында can'дин өткөн чагы could болот. Can'дин өткөн чагы could. I could go. Мен мурда бара алмакмын да, мен бара алмам. I smoke или мен я могу
Мен бара алмақпын. Ал эми суроо бере турган болсоңуз, анда не кыласыз? Could'ты алдыга чыгарасыз. Could I be the he should. Эреже баарына окшош. Could I go? А мен бара алмак эмесмин десеңиз, бүт баарына I be the he should. Could not go. Мен бара алмак эмесмин. Эми түшүндүк алда, учур чагы бүт баарына can, суроо бере турган болсо алдыга чыккан тескерисин not. Өткөн чагы бүт баарына could алдыга чыккан тескерисин could not тескериси. Эми келер чакта түбүнүн келер чагын билесиздер, туурабы? Түбүнүн келер чагы кандай эле? Келер чагы I will be. Бүт баарына I will you dey he should. Эреже бүт баарына окшош, туурабы? I will be экен. Демек мен кийин болом. Туурабы? Ушундай болот. Ал эми can'дин келер чагында сиз мен кийин иштей алам деш үчүн сиздер I will can дебейсиздер. I will have дейтиңиздер го, бирок мында I will can дебейсиздер. Ал эми can'дин синоними бул can бар синоним бул able to-га синоним болот. Келер чакта can able to-га синоним болот. Демек мен кийин бара алам деш үчүн сиздер to-бини айтасыздар, I will be-ни билесиздер, туурабы? Ошого эле сиз can дебестен can'дин синонимин колдоносуздар, able to деп. Көрдүңүзбү? I will be able to go. Жеңил. Ал эми суроо бере турган болсок эмне кыласыз? Ушул эле нерсе will алдына чыгып калат. Демек, will I be the he should. Will I be able to go? Мен кийин бара аламбы? А мен кийин бара албайм, уктай албайм, тура албайм, жата албайм деп тескери жооп берсеңиз, бүт бардыгына I be the he should. Will not be кыскартылганы won't be да? Won't be able to go. I won't be able to go. Мен кийин бара албайм. Көрдүңүзбү? Can'дин келер чагы I will can деп айткенсиздер. I will be able to дейкенсиз. Can келер чакта синоним болот экен. Бул able to. Жөпчөнөгө жеп жеңил. Болгону айырмалаш керек болот. Can'дин could эстеп калыш оңой, can менен could башталыш оңой эле, окшош эле тамал атат. А келер чагы болгону able to. Эми able эмне үчүн able to болот? Себебегенде бул ability деген сөз бар. Ability деген сөздү сиз эмеден карасаңыз, сөздүктөн карай турган болсоңуз, бул жөндөмдүүлүк деп которулат. Демек эмне деп атасыз? Мен кийин болом жөндөмдүү бир нерсе кылганга. Көрдүңүзбү? Мен кийин болом жөндөмдүү бир нерсе кылганга, кыймыл аракет кылганга. Демек мен кийин жөндөмдүмүн барууга, мындай колман келет, өзүмө ишенем деген сөз. Көрдүңүзбү? Жөпчөнөкөй жеп жеңил. Ал эми суроо бере турган болсок, жанагы эле why, how, when, what тактоочулар бар эле го. Алардын логика боюнча каерде келет? Азамат. Бул суроо боло турган болсо, суроонун алдына келет. Мисалы үчүн, мен бара алам. I can go. Бара аламбы? Can I go? Эмне үчүн мен бара алам? Why can I go? Сен келе аласың. You can come. Сен келе аласыңбы? Can you come? Качан сен келе аласың? When can you come? Көрдүңүзбү? Качан сен кийин келе аласың? When will you be able to come? Качан сен мурда сүйлөй алың? How could you speak? Кантип сен сүйлөй алың? How could you speak? Жеп жөнөкөй. Буну дагы эле сиз эмне кыласыз? Жанагы таблица боюнча. Бир айды аласыз дагы. Биринчи айды алып, I can go, мен бара алам. Can I go, мен бара аламбы? I cannot go, мен бара албайм. I will be able to go, мен кийин бара алам. Will I be able to go, мен кийин бара аламбы? I won't be able to go, мен кийин бара албайм. I could go, мен мура бара алганмын. Колман келген. I could I go, мен мурда бара алганбы? I couldn't go, мен мурда бара алган эмесмин. Эми ушул эле жени we can go, can we go, we cannot. Анан you, анан they, анан he, she, it. Ар бирине бирден коюп кайтай турган болсоңуз, бул нерсе сизге жеңил эле автоматик иштеп, анткени сиз буга чейин база сизде пайда болуп калды, схема сизге түшүнүктүү болуп калды, түшүнүңүз, аңсың болгон түшүнүңүз кеңейип калды. Ошон үчүн бул тема сиз үчүн аябай жеңил, жөнөкөй болот деп терең ишенем. Демек түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү боло турган болсо, кийинки сабакка сиздерге таршыма өтүлгөн грамматиканын бүт баарын кайталаңыз, унутпаңыз. Эми мындай кылсаңыз болот. Буга чейин түдүнү балким тухатты жакшы өздөштүрүп калган болсоңуз, аларды кез-кезде гана кайталап коюп, көбүнчө ошол билбей аткан түбүдөн берки жагын көбүрөөк кайталаңыз. Эмнеден кыйналсаңыз ошону көбүрөөк кайталаңыз. А фонетикага көбүрөөк басым жасаңыз.
Демек өтілген грамматиканың бүт барын қайталайсыз. Кәнді азырғы жанағындай I, we, you, they, he, she әр бірін бірден қойып тұрып, тәбісі қойып қайталайсыз. Андан сыртқары ошол кәнді өткен біз теманың ақырында сіздерге қазір бетін айтып берейін. Біз кән деген теманы өттік. Бұл ошол 73-ші бетте кән модалы өткен болсақ, ошонун 73-ші бетте эле 7 сүйлөм турат. I can follow on the math. Мен математикада жыгыла алам. Ошону сиздер бир сүйлөмдөн 9 сүйлөм чыгарасыздар. Ошол жерде 7 сүйлөм турат. 7 сүйлөмдү ошол чактарга 63 сүйлөм чыгат. Андан кийин англис тилине которуңуз. Англис тилине которуңуз, ошол эле 74-чү бетте англис тилине которуңуз. Бүт өтүлгөн, буга чейин өтүлгөн грамматиканын бүт баары бир катар кайталанат. Ал эми ошол акырында can модалы кетиш кошулат. Андан сырткары, демек бул грамматиканын бүт баарын кайталадык, 60 сүйлөм чыгардык. Бир катар кайталап алдык, англис тилине которуп алдык дагы. Андан сырткары эртеңки күнгө тапшырма биз суперкомпьютерди бүгүн которгон жерибизден карай дагы 2 беттеги бүт баары сөздөрдү билип келебиз. Мугалимиңиз бул жерде сизге кыргызча же орусча которуп берет, сиз аны кайра англисче которосуз. Андан сырткары топик эртеңкиге сиз каалаган эркин топик же эркин диалог түзүп келиңиз. Мисалы үчүн мен эмне кыла аламын азыр, же кийин эмне кыла аламын, мурда эмне кыла алчумун, же жөнөкөй гана диалог. Базарда, көчөдө болосуз. Сиздер буга чейин түбүн өттүңүз. Буга чейинки өтүлгөн темаларыңыз менен көп нерсени айтсаңыз болот. Каалагандай диалог, кааласаңыз бир диалогду алың, бир даяр диалогду аңсыне которуңуз, же эки адамдын диалогу базарда, көчөдө, ар кандай ситуацияда. Ал эми мугалимиңизден сурасаңыз, мугалимиңизде өзүнүн программасынын акырында бүт өтүлө турган темалар, ошо топиктердин жана диалогдордун темасы бар. Ошону сүрөткө тартып алып туруп, кайсы бири сизге кызыктуу боло турган болсо, ошону алып туруп, кыргызча же орусча түзүп, же кыргызча же орусча түзүп алып, ошону англисче которуңуз. Же кызыктуу топик интернеттен карап алып туруп, ошону карабай, ошону дагы жаңы сөздөрдү алып, идеяны алып, бирок аны жаттап албастан же окуп бербестен ошол идеяны алып өзекки айтканга аракет кылыңыз. Ошол менен биздин грамматикабыз бүттү, таржыма сиздерге түшүнүктүү болду. Андан сырткары туура эмес этиштерди кайталаган, жаттаганды унутпаңыздар. Ал эми биз туура эмес этиштерди буга чейин көпчүлүгүн өттүк. Ал эми азыр бизге туура эмес этиштердин акырында бир 8дей сөз калды. Ошол сөздү ассоциация кылып коелу. Андан кийин бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бул жерде спин деген бул бир жибирүү, бир нерсени чыйратуу, бышыктоону ошол спин деп коет. Мына караңыздар, мындай айылга барып калдыңыз дейли да, же чоң энеңизге барып калдыңыз, чоң энеңизге барып калдыңыз, анан кийин сүйлөшүп отурсаңыз, чоң энеңиз ийик ийрип отуруп да, ийик ийрип отурса, отурду эле, анан бир ката эме караса, сиздин арканы, белди англисча эмне дейт? Орусча спина дейт, туурабы? Спина дейт. Ал эми чоң энеңиз келет дагы, монтип туруп, келип, келчи мен сенин белиңе жибирип көрөйүн деп, анан кийин спинаңызга жибирип көрөт экен да. Эмне экен? Спинага спин кылат экен. Спина деген арка бел боло турган болсо, ал эми спин болсо, бул жибирүү экен. Жаттадык. Spoil деген бул бузуп алуу, айнытып алуу. Мисалы үчүн бир тамак бузулуп калат, же дагы бир азык түрүк бузулуп калат, ошол spoil. Эменин чорбону не дейбиз? Орусча суп дейбиз, англисче соуп деп коебуз, туурабы? Ал эми майды эмне дейбиз? Oil деп коебуз. Демек, даяр тамакка сиз супка oil'ду майды коюп берсеңиз, эмне болот? Суп бузулуп калат. Эмне болот экен? Супка oil'ду кошуп койсоңуз, супка oil'ду майды кошуп салсаңыз, тамак бузулуп калат, spoil. Андан spread. Spread деген бир нерсени жайылтуу. Мисалы үчүн, таратуу. Дасторкон желе жайуу. Ушу бир нерсени жайып таратууну ошол spread дейбиз. Эми Sprite деген суусундук билесиз, эми Sprite деген эмне болгон? Sprite дүйнөгө тарап кеткен. Sprite дагы тарайт экен, бул spread дагы тарайт экен. Таратуу экен, кыймыл экен. Sting деген бул жали чагып алуу, бир нерсе жылан чагып алат, жары чагып алат, ошону sting деп коет. Эмиси мындай болуп тур да, бирөө
бирөөнү бирөө жылан чабып алган экен, анан кийин кайгырат мен. Аттиң ай жылан чабып алды. Аттиң стинг чагуу жаттадык. Страйк деген бул каршы чабуул, атака, чабуул да ошондой колдонот. Ал эми билесиз, сиз Counter Strike деген оюну билесиз, Counter Strike. Эмне атат? Каршы чабуул дегенде, каршы атака деген оюн экен да ошол Counter Strike деген оюнубуз. Ал эми ошол Strike'дин экинчи мааниси бул каршы чабуулдан сырткары уруу, бир нерсени уруу дагы. Каршы чабуул, атака кылуу, еще уруу дагы бул страйк болот экен. Ал эми Counter Strike'да эмне болот? Каршы чабуул коет, анан кийин барып урат дагы. Демек эки мааниси бар экен бунун. Ал эми страйк деген бул умтулуу деген сөз. Астра гүлүн билесиз, эмне болот? Астра гүлү жерден чыкканда жогору карай умтулат. Астра гүлү умтулат экен, а страйк дагы умтулат экен жогору карай. Ал эми hang деген бул асуу. Бир нерсени асып коебуз да. Эми сиздер хан, падыша дегенди билесиздер. Хандар эмне кылган? Буга чейин эгерде ханга карата бирөө кылмыш кыла турган болсо, күнөө жасай турган болсо, хан эмне кылган? Асып койгон. Хан асат экен, hang дагы асат экен. Асуу, кыймыл аракет этиш экен. Түшүнүп да? Жакшы, эми бир катар быштап коелу. Спин деген экен. Спин деген жибирүү, чыйратуу бышыктоо. Спинага эмне кылды? Жибиретти эле. Spoil деген эмне кылдык? Супка ойлду кошуп койсоңуз, бузулуп калат экен. Spread деген Sprite жайылгандай эле, Sprite компаниясы жайылгандай эле суусундугу. Spread дагы жайылат экен. Sting деген бул чагып алуу. Бирөө жылан чабып алса, аттиң деп арман кылат экен да. Strike деген эмне? Каршы чабуул деди. Counter Strike ошол каршы чабуул деген сөздөн келип чыгыптыр. Эле ошонун экинчи мааниси бул Counter Strike'дан урат дагы экен. Strife деген умтулуу, астра гүлү бул жогору умтулат экен. Strife дагы умтулат экен. Хан аскандай, hang дагы асуу экен. Ошо менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Сиздерге тапшырма түшүнүктүү болду. Ал эми эртеңки сабакта ушул тапшырмалардын бүт баары суралат, бышыкталат. Андан кийин буюрса даяр болсак, кийинки темага өтөбүз. Сиздер менен кийинки сабакта көрүшкөнчө, ийгилик, өзүңүздүн максатыңызга карай умтулуудан чегинбей, алдыга умтула бериңиз. Рахмат.